Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп сабакка жакшылап көңүл бургула. Сабакты баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп машыгалы. Капустанын салмагын аныкта. Жакшылап карайбыз. Капустанын салмагы канча экен? Силер салмактын чембирдиктеринин ортосундагы өз ара байланышты эске алышыңар керек. Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Б варианты. Анткени 1 килограммда 1000 грамм бар. 3-тү 1000ге көбөйтсөк 3000 грамм. Ага 500 граммды кошсок 3500 грамм болот. Кийинки суроого кулак салгыла. Кайсы вариантта салмактын чембирдиктери өсүү тартибинде берилген? Кана ойлонобуз. Туура жооп А варианты. Кийинки суроо. Пилдин салмагы 5 тонна. Бул канча килограмм? Канча центнер? Кана ойлонобуз. Туура жооп Б варианты. Анткени 1 тонна 1000 килограммга барабар. 1 тонна 10 центнерге барабар. Бүгүн сабакта салмактын чембирдиктерине карата берилген маселелерди чыгарууга машыгасыңар. Балдар, бизге маселе берилди. Маселенин берилишине көңүл буралы. Бегемот бир күндө 200 килограмм чөп. Ал эми пил 600 килограмм чөп жейт. Бегемотко жана пилге 10 күнгө канча тонна чөп керек? Маселе эмнелер жөнүндө экен? Ооба, маселе бегемот жана пил жөнүндө экен. Бегемот күнүнө канча чөп жейт экен? Бегемот күнүнө 200 килограмм чөп жейт экен. Ал белгилүүбү? Ооба, белгилүү. Пил күнүнө канча чөп жейт экен? Пил күнүнө 600 килограмм чөп жейт экен. Бул дагы белгилүү. А эмне белгисиз экен? Бегемот жана пилге 10 күнгө канча чөп керек экени белгисиз. Демек, биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Эми маселенин кыскача шартын түзөлү. Бегемотду 1 деп рим цифрасы менен белгилеп алалы. 1 күнгө 200 килограмм чөп жейт экен. 2 деп пилди белгилейли. Ал 600 килограмм чөп жейт. 10 күндө канча чөп жейт? Демек, 1 күндүк жеген чөптөрүн 10 күнгө көбөйтүшүбүз керек. Маселенин кыскача шартын түзүп алдык. Эми чыгарылышын жазалы. 200 көбөйтүү 10 кошуу 600 көбөйтүү 10. 200 менен 10-дун көбөйтүндүсү 2000. 600 менен 10-дун көбөйтүндүсү 6000. 2000 менен 6000дин суммасы 8000. Демек, 8000 килограмм. Бизден канча тонна чөп керек деп сурап жатат. Биз 8000 килограммды тоннага ирилетишибиз керек. 8000 килограмм барабар 8 тоннага. Жообун жазабыз. Жообу бегемотко жана пилге 8 тонна чөп керек. Балдар, бул маселени чыгарууда биз салмактын чембирдиктери болгон килограмм жана тоннага карата иштедик. Кийинки маселенин берилишине көңүл буралы. 1 килограмм таштанды кагаздан 25 дептер даярдоого болот. 1 центнер таштанды кагаздан канча дептер жасоого болот? 1 тонна таштанды кагазданчы дейт. Маселе эмне жөнүндө болду? Ооба, маселе дептер даярдоо жөнүндө болду. 1 килограммдан канча дептер даярдоого болот экен? Туура, 1 килограмм таштанды кагаздан 25 дептер даярдоого болот экен.
Бул бизде белгилүү, эмне белгисиз экен. 1 центнер жана 1 тонна таштанды кагаздан канча дептер жасоого болоору белгисиз экен. Демек, биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Биринчи амалда биз 1 центнер таштанды кагаздан канча дептер даярдалаарын табабыз. Биз ушул жерден чембирдиктердин өз ара байланышын эске салышыбыз керек. 1 центнер барабар 100 килограммга. 25ти 100гө көбөйтөбүз. 25 менен 100дүн көбөйтүндүсү 2500. Экинчи биз 1 тонна таштанды кагаздан канча дептер даярдоого болорун табабыз. Ал үчүн биз килограмм менен тоннанын ортосундагы өз ара байланышты эске салышыбыз керек. 1 тонна барабар 1000 килограммга. Демек, 25ти 1000ге көбөйтөбүз. 25 менен 1000дин көбөйтүндүсү 25000. Акырында жообун жазабыз. Жообу 2500 25000 дептер даярдоого болот. Тактап айтканда, 1 центнер кагаз таштандысынан 2500 дептер, 1 тонна кагаз таштандысынан 25000 дептер даярдоого болот. Балдар, биз бул маселеде салмактын чембирдиктери болгон килограмм, центнер, тоннанын өз ара байланышын эске алып чыгардык. Көрдүңөрбү, балдар? Силер таштанды кагаздарды башка таштандыларга аралаштырбай, өзүнчө чогултуп, кагаз кабыл алуучу жайларга тапшырсаңар, пайдалуу иш кылган болосуңар. Балдар, кийинки маселеге көңүл буралы. Чарбада 100 бал челек бар. Алардан 2 тонна бал алышкан. Бал челекчинин 8 бал челеги бар. Эгер бардык бал челекте бирдей бал деп эсептесек, анда 8 бал челектен канча килограмм бал алынат? Маселе эмне жөнүндө болду? Ооба, бал челектер жөнүндө болду. Чарбада канча бал челек бар экен? Чарбада 100 бал челек бар экен. Бул белгилүү. Алардан канча бал алышкан? Алардан 2 тонна бал алышкан. Бул белгилүү экен. Бал челекчинин өзүнүн канча бал челеги бар экен? Бал челекчинин өзүнүн 8 бал челеги бар экен. Бул дагы белгилүү. Эмне белгисиз экен? Туура 8 бал челектен канча бал алынары белгисиз. Биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Биз маселедеги белгилүү белгисизди биз жооп бере турган суроону аныктап алдык. Эми маселенин кыскача шартын түзөлү. 100 бал челектен 2 тонна, 8 бал челектен канча алынат деп жазабыз. Биз биринчи 1 челектен канча бал алууга болорун табышыбыз керек. Ал үчүн 2 тоннаны 100гө бөлүп табышыбыз керек. Биз 2-ни 100гө бөлө албайбыз. Ошондуктан 2 тоннаны килограммга майдалап алышыбыз керек. Ал үчүн тонна менен килограммдын ортосундагы өз ара байланышты эске алышыбыз керек. 1 тонна барабар 1000 килограммга, 2 тоннаны килограммга майдалайбыз. 2 тонна барабар 2000 килограммга. Эми биз 2000ди 100гө бөлөбүз. 2000 менен 100дүн тийиндиси 20. Демек, ар бир челекте 20 килограммдан бал бар. 20 килограммдан 8 челектеги балды табабыз. 20 көбөйтүү 8 барабар 160. Акырында жообун жазабыз. Жообу 8 бал челектен 160 килограмм бал алынат. Балдар, биз бул маселеде тонна жана килограмм менен туюндурулган сандар менен иштедик. Берилген маселеге көңүл буралы. Жер бетиндеги эң кичинекей калибри чымчыгынын салмагы 2 грамм. Ал эми эң чоң куш, төө куштун салмагы 120 килограмм.
колибринин салмагы төөкуштун салмагынан канча эсе кичине дейт. Маселе эмне жөнүндө болду? Ооба, маселе колибри жана төөкуш жөнүндө болду. Колибринин салмагы канча экен? Колибринин салмагы 2 грамм. Бул белгилүү. Төөкуштун салмагы канча экен? Төөкуштун салмагы 120 килограмм экен. Бул дагы белгилүү. Эмне белгисиз? Колибринин салмагы төөкуштун салмагынан канча эсе кичине экени белгисиз. Биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Биз белгилүү белгисизди аныктап алдык. Эми маселенин кыскача шартын түзөлү. Колибрини 1 деп рим цифрасы менен белгилеп алабыз. 1 2 грамм. 2 деп рим цифрасы менен төөкушту белгилейли. 2 120 килограмм. Канча эсе кичине деп белгисизди белгилейбиз. Балдар, бул жерде 2 канаттуу, 2 башка чембирдик менен берилип жатат. Биз кичине чембирдикке өтүп алышыбыз керек. Килограмм менен граммдын ортосундагы өз ара байланышты эске алабыз. 1 килограмм барабар 1000 грамм. 120 килограммды граммга майдалайбыз. 120 килограмм барабар 120 000 граммга. Анткени килограмм граммдан 1000 эсе чоң болгондуктан 120-ны 1000ге көбөйттүк. Биз чембирдиктерди бирдей аттуу чембирдикке өткөрүп алдык. Эми канча эсе кичине деген суроого жооп беришибиз керек. Кана ойлонобуз. Эки санды салыштырууда канча эсе чоң же канча эсе кичине экенин табууда биз бөлүү амалынын жардамы менен табабыз. 120 000 грамм бөлүү 2 грамм. Бул жерде аттуу санды аттуу санга бөлүп жатабыз. Грамм менен грамм кыскарат. 120 000 менен 2-нин тийиндиси 60 000. Жообун жазабыз. Жообу колибринин салмагы 60 000 эсе кичине. Балдар, көрдүңөрбү? Биз бул салмакка карата берилген маселеде 2 башка чембирдик менен берилген сандарды салыштырууга карата иштедик. Бул маселеде биз 2 санды салыштыраардан мурда бирдей чембирдикке келтирип алып, анан салыштыруу керек экенин билдик. Балдар, бизге дагы бир маселе берилди. Bir капта 50 килограмм сабиз бар. 1 центнер сабизди салуу үчүн канча кап керек дейт. Маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, маселе каптарга салынган сабиз жөнүндө экен. Bir капта канча сабиз бар экен? Bir капта 50 килограмм сабиз бар экен. Бул белгилүү. Эмне белгисиз экен? 1 центнер сабизди салуу үчүн канча кап керек болоору белгисиз экен. Биз маселенин эмне жөнүндө экенин белгилүү белгисизин талдадык. Эми маселенин кыскача шартын түзөлү. 50 килограмм сабиз 1 капка батса, 1 центнер сабиз канча капка салынаары белгисиз. Бул жерде да салмактын чембирдиктери 2 чембирдик менен берилиптир. Демек, 1 чембирдикке келтирип алабыз. Ал үчүн чембирдиктердин өз ара байланыштарын эске салабыз. 1 центнер барабар 100 килограммга. Демек, 100 килограммды 50 килограммга бөлөбүз. Аттуу санды аттуу санга бөлүүдө атсыз сан келип чыгат. Башкача айтканда, килограмм менен килограмм кыскарат. 100 менен 50-нин тийиндиси 2. Жообу 1 центнер сабизди салуу үчүн 2 кап керек. Балдар, биз бул маселеде центнер жана килограмм менен туюнтулган аттуу сандар менен иштедик. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта салмактын бардык чембирдиктери менен берилген маселелерди талдап чыгарууга машыктык. Маселелерди чыгарууда
чембирдиктердин өз ара байланышын эске алдык. Ар кандай чембирдиктерди бир аттуу чембирдикке келтирип алуу керек экенин маселелерди чыгаруу менен далилдедик. Өз алдыңарча окуу китебиңерден салмактын чембирдиктерине карата берилген маселелерди чыгарып машыккыла. Мен силерди өз алдынча машыгат деп ишенем. Балдар, билинбей эле бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Эмки сабакта экран аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.